Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Düşürüyoruz paketi ben karar veriyoruz. Yok, onu düşürüyoruz bile. Düşürüyoruz. Eşlik olmaydı. Өзүңөргө да болбойт байке. Өзүңөрдө да отравление кыласың. Милиция чакырып кылам, эмне кыласыңар? Onu düşürüş керек. Бул сен түшүнүп атасың да? Сиз айтып атасыз, буда бар деп атасыз. 13 мартта өткөн. Мен onu düşürөм да. Мен сага деген эч неңе алып берип атам. Кыргыз Республикасынын низамы бар. Элди заложникке алуу бар. Вообще 2-нчи айда бүтүп калыптыр могулардан. Ушуларды алып эле салгыла. Башка претензия иметип этпейбиз эчеке. Биз жооп беребиз деп туруп, мындай ответственность мойнуна алат да алар. Бир жума тазаланганын. Караңыз, мындан кийин карап калыңыз, көрдүңүзбү? Анткени Химикат өзүнөн зыян чыгарат. Ошол себептен көбүрөөк маани берсек жакшы болмок. Олар эмнеге ачып молдон иштеп койгонсуңар? Ушуларды алып коюп койгойт. Көтөрүп үстүлөрүн жаап. Жерге турбаш керек да молар. Ама көрдүңүзбү? Поддонго соң турат. Поддон жанына коюп. Кереги жок да. Ушуларды алып алыңыз азыр. Сразу эле алып алыңыз. Моларды дагы көтөрүп жаап. Аспакет. Чыгарылган күнү бар да туурабы? Жок, бул моңга болуп кетти. Сактаса болот экен. Жок, бул специально чыккан немелер алып калууга. Жок, холодильникте турат да байке, туурабы? Жок, сатылбайт, астында турат да просто. Жака сатылат. Холодильникке турбай эле койсунчу моңга. Алып эле салгат. Моңу баарын карагычы. Холодильникке турбай эле койсун. Алсак да муңар болбойт. Алтырыңы жардам берип койчу, аны бияктан алып салсын. Карачы, тоң калып кетти. Алты айга чейин сактала берет да, тоңгонбойчу. Тоңгош керек да бул деген. Өзүнүн немесинде. Жок, өзүнүн немеси эмес. Любой продукцияда, даже балыкта да тоңдурулуп туруп, кайра эритилип туруп, кайра тоңдурулган нерсе болбойт. Специально чыккан неме ыргытып персоналга берип салып деп салган. Просто тоңдурулгандан кайра эригенде продукция жараксыз болуп калат. Эске алып койсоңар. Шинеде машпайлычы. Assalamu alaikum байке. Жалобалар түшөдү. Иә. Жалобалар түшүп жатат сизге. Магазинге. Мен bunu düşürüyorum bile. Düşürüyoruz байке, ben карай беребиз. Yok, bunu düşürüyorum bile. Düşürüyoruz. Эчтеке болбойт. Олардын баарын алып калыңыз. Эчте байке onu киргизе берет ал. 180 сутка бирок. Даярдалган күнү жазылып калыптыр. Печеньелар. Оларды алып саласыз да. Эчтекеси жок, даярдалган күнү 180 сутка дейт. 3 ай болуп турушун өтпөйт да. Мындай алмаларды негизи сатканга болбойт. Сатууга коюп коюшуптур. Эжеке мынаны сатканга болобу? Келсеңиз. Келсеңиз. Жок, бул жакта баасы коюлган да турабы? специально азыр называта. Сатыла турган жерде турат да. Жок, Негизинде көрүп турат да состояниялар. Азыр келген адам сатып алам деп алат да. Алып салсаңар жакшы болмок бул затты. Көргөнүңөрдөй эле. Бул сатууга эле коюлган, бул жакта полка деле турат. Эжеке булар жарабайт да турабы? Жарайт десеңиз мен алайын. Алып салгыла эжеке. Өзүңөр деле көрүп турасыңар да кебетесин. Алгыла. Понедельник садненде, понедельник вторник иштеген жоксуз, бүгүн бүт ушунун баары. Булар сатууга коюлган. Жок, специально чыгат. Сенник жок керек да муну байке. Өзүңөр кебетесин көрүп туруп атасыңар бунун состояниясын да. Мындай эле издестириш шарт эмес да, өзүңөр эле состояниясынан эле байкасаңар болот да.
Анан бул жакта айтып атасыңар, биз элдерге сатпай жүрөбүз деп. Мына сатылбай чыгарылып атат просто, азыр алынып атат да. Тиги капсула сатылабы? Молар бүт азыр специально болунат да, кереги жоктор алынат, сортировка болот. Кереги жок эмес, бул сортировка боло турган. Керектеси да жок да бут. Жөн эле дурсур болуп турат, жесе болот. Жесе болот? Өзү салып калып дейбиз да. Негизи жесе болот. Өзү салып болот. Өзүңөргө да болбойт байке. Өзүңөрдө да отравление кыласыңар. Каптырбай турсам, жарайт. Мен жесем жок. Байке, нан кара. Ал Өзүңөргө да болбойт буну жегек. Болбойт ал. Өзүңөрдүн ден соолугуңарды ойлогуңарчы. Мындай башка элдерди гана эмес да. Өзүңөр деле ошо элдердин бирөөсүңөр да. Өзүбүз жегенге болот деп атасыңар. Бунун башкалар гана эмес, өзүңөр деле жесеңер болбойт. Отравление кылат бул нерсе байке. Предписание менен антон менен келбейсиңер, барбы предписание? Предписание жок эжеке. Эмнеге? Мен товар сатып алайын деп келдим азыр. Кана? Сатып алганга өзүмө карап атам. Жакшы аламын. Мун баарын эмне карап атасыңар? Жошо мен эмелерди карап атам. Силерден карантин болгонун, ковид болгонун билесиңер? Ооба. Ошон үчүн деген соода начар болгонун. Товарлардын баарынын убагы жылышып атканын билесиңерби? Ооба. Билебиз. Көбөй чыккыла мен азыр. Жок мен Дүкөн жабылат. Жок, он чүрөлө ама? Жок, чыгып турган мен. Азыр мен эшикти жаап коюп силерди калтырып коем андан Хорошо. Милиция чакыргыла, эмне кыласыңар? Чыгыш керек. Бул сен түшүнүп атасыңбы? Чүрөлө мен конфет сатып алайынбы? Сатып албайбы? Мен унчуром да. Мен сага деген эч неге актырып атам. Мен конфеттерди карап. Мыйзам жол берет. Барсаңар милиция чакыргыла. Качпайм. Жок, качпайм. Карайм. Мен киши күтөбөрсүн ба, чүрөрүңүз сиз. Эжеке турбайбы? Эжеке жооп бере берет. Onu çürüp koymadan andan giyin emetçi seni. Mağam etmeniz. Kolunuz teyismeniz. Kartonuz. Kolunuz teyismeniz. Koluna zarar olan elde ne? Uzakta böyle kanca bakın. Упаковка да. Упаковка sıra. Упаковка, обложка. Uzakta жоқ. Çıkarılgan datası, kança minut saqtalar. Uşu da var da öyle istiyorsun. Var var, şöyle yazılar. Her bir упаковкасында бар деп ойлайсыз. Та бересіз ме? Жоқ, өзім қараған емес, сіз айтып атасыз да бұда бар. Бұда жоқ екенін мен білем. Сіз айтып атасыз, бұда бар деп атасыз. Мынаны сұраған жоқпын, мынаны да сұраймын азыр. Мынаны маға айтасың? Байке, бұл нәрселер негізі өзінің коробкасы болады да. Фирмадан шыққанда, қашан шығарылған, қанша мөөнөт сақталса болады, ошо нәрселер қойылады да, бұға так қойылады. Силер бұларды мындай грамм қылып шешіп алғаныңарда, упаковкасын көргөзүшүңөр керек болып қалады. Упаковкасы Азыр сиз өзүңүз айтып атасыз да, завод деле айтпайт бул сөздү. Ар биринде чыгарылган датасы коюлган. Ар биринде болбойт да бунун байке. Бунун коробкасы каякта азыр негизи? Ыргытылды да ма? Ыргытылган болсо бул да кетип таркасына. Коробка менен алып коюш байке. Сатканга болбойт. Оларды алып салып, Качан чыгарылганын эч ким билбейт. Bunun datası kayakta. Bilmiyorum. Жоқ дегенде кыргызча түшүндүрмө барбы бу? Жок, түшүндүрмөлөрү кайсы? Бул мен эле баса аламын. Аннотация деген нерсе бар да, кыргызча түшүндүрмө. Буну мынча жаштан мынча жашка чейин жесе болот. Кичинекей балдарга жегенге болбойт, чоңдорго болбойт деп түшүндүрмө берет да. Мындай аллергиясы бар адамдарга болбойт деп. Ар бир продукция аллергиясы бар адамга катуу таасир кылышы мүмкүн да, билесиз. Ошондой түшүндүрмө барбы буда?
жазылса керек емес байке. Сіз бұны мына полкаға қойғандан мұрда қарашыңыз керек та. Азыр именно біз келгенде қарашыңар керек емес. Ушуну мындай сатыққа шығарып атқанда, ошоны текшерип туруп коюшуңар керек болот. Бул эмне деген болуп калат, билесизби? Алып саласыз. Али, қарап қой ешкі. Ешікті қарап жаттыр бар. 180 сутка, 3 ай. Мына февраль, март. Бир нерсе билесизби? Өзүкө. Кыргыз Республикасынын низамы бар. Элди заложникке алуу бар, өзүкө. Каякта заложник? Силер жаап салатасыңар, жаап салат. Биз деген жабабыз десек, силер деген чыкпайбыз деп атпайсыңарбы? Түшүрө бергиле да. Эжеке мындайлы жөнөкөй эле суроолорго эле жопургон, сизге эчтеке претензия эмейт этпейми? Сиз эметким келген жок, жамандамын. Просто элементарно да, просто мону эчтекеси мону түшүндүрмөлөр эле жазылган. Мисалы элементарный элемелерди көрсөтүп коюп, мисалы анда түшүндүрмөсү турбайбы? 11-inde, 1 январь 11-inde чыгып турат. Срок годности 180 сутка депчи. 180 сутка 6 айда. Ошол. Мунку даяр уақытысы жакшы эле. А бирок муну түшүнөйүн десем мында жок болот го. Муну ошо Бишкектен бир сладость жап келип атат бул печеньени. Ошону сиз моундайларды албай эле коюңуз да, сизге жакшы болот да. Үмүт белге эметип жаман көрмөлүк элди сурайт да, мисалы мондай. Мына түшүндүрмөлөр турбайбы? Бул жердечи Кыргыз Республикасы мондай жазалган да. Мына 60 күн 2 ай сакталган убактысы бар депчи. Мына 60 күн болсо монун срок өтүп кеткен да. Биз негизи көп иштебей калдык да, ачылганыбыз аз эле күн болду. Олардын срок өтүп кеткендер, мисалы аларды алып эле салсаңар болот. Анан продукцияларыбыздын көбү действительно деме срок өтүп кеткендер баары жок эмес. Ошолорду алып эле салгыла, башка претензия эмейт этпейбиз эжеке. Бизди жаман көрүп эметпей эле коңуз, мисалы декабрдын 25-inde чыктыр 2020-жылда. Сакталуу убактысы 60 күндө. Январь, февралдын уже 25-inde бүткөн да, точнее уже марттын башында бүткөн да. Ошондо моларды алып коёбуз. Ушуларды эле алып коюп, башка эчтеке эмейт этпейм эжеке. Просто ондайлар түшүндүрмөлөр менен алып коюңуз, а башка булар мисалы жакшы эле болуп турбайбы? Турган продукциялар просто. Эң самый главный, биз просто неге печеньяларды карап атабыз азыр? Сертең менен эле биз нарынан бир жерден көрүп келдик. Полный склад просрочен экенинчи. Ошолорду текшерип жүрөт. Сиздерге башкаларыңызга эчтеке дебейсиз, просто печенье, конфеттер важный болуп атат. Анткени эң көп востребованный, колдонууга аябай. Мындай болуп калды да, бул ошол майрамдарга карата аласың, жаңы жылга карата аласың, анан эле соода жакшы болбой атпайбы азырчы. Кичинеден алып койгон нерсең туруп калып атат. Чай дейт. Декабрь. Январь, февраль, марттын башында бүткөн. Да, бүтүп атат. Ушуну алып салыңыз. Ушуларды алып салсаңыз. Просто силер келгенде өткөзүп берип, силерге жаңысын требует эткиле да. Булар деген келбей жок болуп кетип атышпайбы? Аны алып эле салгыла башы. Анан биз ордодо биз büyüп атабыз. Ошол кичинеден аласың. Жок болуп кетпешти. Силерге окшош эле жаш балдар кыдырып келет, алып каласың, анан кийин кайра эле сизге накладной береби? Ушуларды өткөзүп берет. Мындай эле кагазга жазып берсекчи. Накладнойго жазып кетет да, телефон номерлерин сизге. Жок, жазбайт. Жок, ошону жаздырып алыңыз да, сиз эң башкысы сиз жаздырып алышыңыз керек. Жаңы кыдыргандар улам эле балдар алмашып эле улам келет, анан алмашып берип кетебиз деп эле кетишип, анан эле күтсөң жок, 1 ай күтөсүң, 2 ай күтөсүң жок. Ошолорду алып салып эле, же болбосо ошолорго эмесиз жазыңыз, арыз жазыңыз. Арыз жазыңыз, түшүнүксүз экен. Арыз жазыңыз сиз ошолорго. Башка эчтеке эмет этпейбиз сизге. Калган эметип претензия коюп сизге. Просто могу компаниялардан сиз өзүңүздүн соода кылганыңыз да жакшы да. Жакшы болуп атат. Просто мындай эме болбой эле жакшы эле болуп атат. Канчалык свежий карантин, ковид болгондон бери эле ушундай начар болуп калды да соода. Канчалык свежий продукция сатсаңыз, сизге ошончолук клиенттер көбүрөөк келет да, туурабы? Өзүңүз деле мага караганда жакшыраак билесиз соода магазин иштетесиз. Канчалык свежий продукция жакшы түшүндүрмөлөрүн свежий эле сонун эле алып коесуң, анан дене убактыкчы. Ошол убагында өтпөй калып эле катырып калып атат. Ошол убагында силер алып барып, алар жок болуп кетсе, ошол компанияга барып туруп арыз жазыңыз, ушулар ушундай алып келип берген, сизге анткени сизде накладной бар да, сизде мондай. Ошолорду арыз жазып, ошолор менен сиз өзүңүздүн закондуу түрдө укугуңузду коргосоңуз болот да. Мисалы, элге просрочка саткандан көрө, могу витринага койгондон көрөчү. Алдагылар жаңы болуш керек.
04-12-20 deydi, 3 ay saqtauga deydi. Yani fevral mart. Öyle жаңы. Mart'ın başında bitip ketdi buldu. Bular өстөрүлөшө кичине bir ay өтүп келип атат. Qaysi kompaniya ekan mına? Toy yazığı deydi. Toy yazığı gelip Bunun gelgenine bir aylı oldu da men просто şu печеньяларын датасын карабай эле алып турмун. 7 mart'ta da уже бүтүп кеткен да. Şunu da alıp salamiz. On 3 Mart'ta bitken. On 2 Mart'ta bitiptir. Baka, kelişke alıp kelseniz? Kelişke alıp kelseniz. Üçünde bitken bu. Ayol ötüp ketdi bular. Bular içi bogor ketdi mi? Vaşe, ikinci ayda bitip kaptır moğlardan. Adınız kim olur sizin? Ya, adınız var. Mas Bekir. Uzakta karasanız Bekir. Eң маанилүү нерсе да бул. Жаш балдар үчүн да. Мына товарлар каякта чыгарылган? Кытайдан. Кытайдын товарлары болбойт да байке. Бул пластмассовый нерсе өзүнөн газ чыгарат да, химикат. Бул бир гана менин бала чакам эмес, сиздин да бала чакаңыз бар да, туурабы? Азыр мен бала чакам ооруса ушунун айына, же болбосо бирдемке болсо мен кимге кайрылам? Сиз кимге кайрыласыз? Билесизби? Мына жакта аннотация менен көргөзүлөт. Мына жерде чыгарылган, паланчы чыгарган. Ушу биздин бала чакага бирдемке боло турган болсо, биз жооп беребиз деп туруп, мындай ответственность мойнуна алат да алар. Азыр буну кимге кайрыласыз? Сиздин бала чагаңызга бирдемке болсо. Бул канча жаштагы бала ойногонго болот. Мисалы 1 жаштагы бала оозуна салып алат да. Бунун оозунун жаракат жеткире турган жерлери бар. Туурабы? Бул жакта орусча, кыргызча. Кыргыз мамлекети болгондон кийин орусча, кыргызча түшүндүрмө бериш керек. Буну сатып алаткан адам, менин балам мынча жашта сатып алсам болот экен, же болбосо зыяндуулугун көргөзөт. Бул канча мөөнөттөн кийин өзү зыян жеткирет. Качан газ чыгарып баштайт, бүт баарын көргөзөт да ошол жерде. Бул нерсени сиз өзүңүз да так билбесеңиз, эртең зыян тартып каласыз, туурабы? Бул бир гана сизге керек эмес, же бизге керек эмес да, бүт элге керек нерсе да. Мен туура түшүнөсүз деп ойлойм бек. Туура түшүнөт. Мына нерселерди чыгарылган жерин такталган жери жок да бек. Жаш балдардын керектүү нерселери, эң маанилүү нерселерге кирет да бек. Түшүнүктүү да бек. Мунун кандай зыяны бар экенин сиз да билбейсиз. Мына достор, ушуларды алып салууга туура келип атат. Өзүңөр көргөндөй эле жаш балдарга эң маанилүү болгон нерселердин бири. Мына бул жакта өзүңөр көргүлө. Эч кандай кыргызча же орусча түшүндүрмө жок. Бул кандай зыяндуулугу бар, канча жаштагы бала ойногонго болот бул нерсени. Бул канча мөөнөттөн кийин зыян көргөзүп баштайт, эч кандай такталбаган. Эл маркетте эле жазып коюптур, 550 сом экен. Кайсы байке чыгарган же кайсыл жактан келген, бул да белгисиз, өтө чаң. Бул санитардык нормага да туура келбейт негизи. Көрсөңөр болот. Мына дагы эле силер көргөндөй эле. Дагы эле ушул нарушение, бул жакта кыргызча, орусча аннотация берилбеген. Кайсы жактан чыкканы, кандай зыяндуулугу бар, бул да белгисиз. Бул негизи тазаланып турабы полкалар? Акыркы жолу качан тазаланган? Келсеңиз беке.
жабық помещениядан ушунча чаң чыгабы? Бир Тазартып жума берет. тазаланган. Ар жагынан келтет. Мыламойка жакка барсаң, жаңы жуупка айланып кетсе, жума сайын жуулат. Негизи бул магазинде полкалар мына жакка калып кетет да. Көп майны берише бербейт да. Тепкиде иштеп атпайбы экен. Мына карасаңыз. Тепкиде чаң көтөрүп атат да. Чаң көтөрүлгөндө да күндө бир жолу уборка кылып турса байке, бул тазалыкты кармаса болот да. Мындай чаң бар, жок эмес. Ошону тазалаш керек да. Bir gün тазалабайбыз, 2 gün тазалабайбыз, даже bir ай эле тазаланбаган да бул жак. Мындай күндө бир жолу мындай кыска мөөнөттүн ичинде эле тазаланып турса, мынча чаң чыкпайт байке. Негизи эле да. Бул бир гана өзүбүздү ойлоп, же башкаларды гана ойлоп аткан жокпуз да. Силерге да пайдасы бар да. Тазалык өзүңөргө абийир болот да. Өзүңөрдүн пайдаңарга да айтат. Байке бул мыйзам жол бербейт. Бул оюнчуктарды сатканга. Кааласаңыз сизге да айтып берем мына. Кыргызча, орусча аннотация болуш керек да, түшүндүрмө. Кыргызча эле айтайын сизге. Бул түшүндүрмө болуш керек бул жакта. Буну сатып алып аткан адам билбейт. Бул эмне үчүн сатып алат? Онун баарын бүт алдырып салсаң. Ошонун баарын алдырып салсаңар, жакшы болмок. Сөзгө болду азыр. Мун болсо көрүнүшпү эжеке. Суроо карайбыз. Негизи ушу экран печеньялар аябай көп ассортимент болуп кетти да азырча. Могу кайсы компания бар сизде? Кээде карабай эле ушул датасын карабай эле келген жаңы келип таратып келген балдар жаңы алып келип атат дегендер эле алып алам да. Урматтуу биздин сатып алуучулар, силер эң башкысы кардар болгондон кийин силер иштеп тапкан акчаңарга соода кылып атасыздар да, ошондо ушундайлар требовать этип койсоңуздар. Анан сиз эжеке да сиз дагы мындай кичине өзүңүзгө тагыраак болуш үчүн, соодаңыз жакшыраак өтүш үчүн мындайларды сатпай эле жакшыраактарын, свежийларын сатсаңыз мындай эмерээк болот да. Абийириңиз тазараак болот да сиздечи. Биз башка претензия эметип келген жок мындай. Жаман эметип же. Могу мандариндерди деле алып салсаңыз, мандарин көрүсүң. Мандариндер бар полный алып салып. Эдечи. 3 айда срок хранения бирок. Датасы. Бул деле жаңы эле келгенде 1 ай болду деп. Датасы жок экен бул. Зымырайып эле момунтуп тизип эле алып келсе эле свежий деп эле неме кылып, бул негизи печеньялардын датасын таштап карабай эле алып. Караңыз, мындан кийин карап калыңыз, көрдүңүзбү? Анткени мурда мындай сатпай эле весовой сатчубуз да. Анан эле элдин баары эле коробкада печенье барбы деп сурагандан эле ала баштады да. Элдер эме отравление болуп, кайсы магазинден ушу магазинден алып арыз жазып сизге эле штраф салынса өзүңүз эле ыйлап анан акчаңыз кетип эле кыйналып каласыз. Ушул компаниялардын айынан өзүңүздүн айыңыздан. Ошон үчүн башында келерде убактысы могул жерге жазылыш керек. Дата изготовления даярдоо убактысычы 3 ай сакталганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Ушунун баарын жазыш керек. Азыр эчтекеси жок болуп атат. Көрдүңүзбү? Ушулардын баарына эметип салып эле компания келгенде эле өткөрүп берсеңиз, азыр бияка витринадан алып салып чыгарыңызчы. 1 ай өткөндөн кийин Канча деген мындай көп кеткен товарлар бар экен. Көрүсүңүз мындай түшүнүксүз неме жаптаган. Ушулардын баарын алып салышыңыз керек да, жеке могу витринаданчы. Баарын. Бизди жаман көрөсүз, байке турсуз. Биз эми жамандык кылып атабыз, эл эле таза, свежий, жакшы тамак жесин деп атабыз да. Бизде свежий алып мынакей жакырабыз. Сиздин өзүңүздүн деле балдарыңыз может үйгө коноктон печенье алып келесиз. Ал жакта да ушундайлар болот. Балдарыңызга айтып эле. Негизи өзүбүз эле ушуларды требовать этсек, баары жакшы болот да. Аны өзүбүз эле билбейбиз деп мындай. Калатын отношение кылып коебуз дагы анан. Кичине эртеси отравление болуп, же болбосо ден соолугубузга зыян келгенден кийин өкүнүп калабыз. Ошон үчүн эжеке сизден кааларым. Кичинекей 10 минуттан 5 минуттан убакыттын ичинде эле момча просрочка чыгып атат. Магазиндин баарын болгон жерин карабай эле болуп, эң башкысы просрочкаларды кабыл албай, ошолорду убагында сатып, убагында өткөрүп берип өтүп баратсыздар. Магазиндин порядогун эле карап, көрдүңүзбү? Бярыңыз типрайып жакшы экен, 10 сантиметр, 20 сантиметр көтөрүп турат жерден. Месталарыңыз жакшы экен. Бизде ошо айтып аткан жакшы эле жаңы эле алып эле, жаңы берип атат. Продукция деп мындан 1 ай мурун эле алдым эле, бирок действительно суроогун караган жокмун да. Анткени бул печеньелер бар эле жаркырап эле мынтип тизилип турса эле, мынтип эле тандап деле, витин тандап эле алып негизи. Биз эмете берели, эң башкысын кете берели, башкысы просроченный товарлар сатпаңыз. Бул балыктардын баары тоңдурулган, мунун баары болбойт. Самый главный мондайлар просрочкаларды карап коңуз. Моунун чиден эле көрүп атып, күнүгө карап атат, могу аяктан чыккан
Мына достор, мурдагыдай эле ошо Бишкекте да болгон бул окуя. Азыр биз нарындабыз. Биздин жаш балдарга эң маанилүү болгон нерселер, биз көп деле маани бербейбиз бул нерселерге. Bunun ziyandoluğu, kayısıl zaktan çıkan, çıkarıp atılan firmalar, fabrikalar düşündürme beriş gerek. Mınça jaştan bul jaşka çeyin jaş ballar oynagongo bolot. Je bolbosо ziyandoluğu mınça bir jaştan. Men bilgenim, bu katуу oyuncuktарды bir jaştan jaş bolgon je bolbosо 2 jaşka çeyin bolgon jaş ballar oynusu öte katуу ziyandoluğu var bu nerseler. Nege dese, bu birinciden katуу oyuncu, anın denesine de zalaka жеткериши мүмкүн. Экинчиден бул пластмасса. Пластмассадан чыга турган зыян бар. Химикат өзүнөн зыян чыгарат. Ошол себептен көбүрөөк маани берсек жакшы болмок. Негизинде толкаларды таза кармап эле эң башкысы. Анан бу товарларды жерге койбой эле мөөнөтүнөн мурда өткөрүп жибербей, ошолорду карап атканыңыздар эң башкысы сиздин үй бүлөңүздүн, жакындарыңыздын биздин денсаулыгыңызга рахмат, мээңиз бизге. Ошолор таанылган, ошолор менен арап болобуз, башка ишке жүрбөйбүз. Биз таанылган түшүнөсүң, брат, иште калганда негизи биз сармайбыз. Просто эл таза тамак жесин деп атабыз. Бизди жаап алып кетип калып, жаман көрүп, сөгүп сагып калган. Тиги эми болду. Карантин убагында азыр эл жок болду. Эми сатканга деле магазинде ачып иштеткенде деле вообще невыгодно болуп калды. На совесть сизге калтырабыз, эжеге просрочено дават деп ишенебиз. Бирок биз азыр может кечке жүрүп келип калабыз, может же башка күнү, же башка бир санитардан эмен обзор келип калса, алар текшерип калып өзүбүзгө штраф салат, ошончу бүгүн алып коебуз. Эми текшерүүлөр турушат, биякын санитардан текшерүүлөр турушат. Анан могу айтып атам, бир айдай эле болду, жаркырап эле тургандан суроогун карабай алабыз да. Хорошо, эжеке, мээлиңиз жакшы алыңыз.